Биз азыр Жумгалдагы Чаяк айылынын муз аянтында турабыз. Бул жерде саат 10:30. 1,5 сааттан соң бул жерде хоккей боюнча мелдеш башталат. Албетте музду тазалоо иштери мындай колдо жүрөт, эч кандай унаа деле жок. Оюнчулар өздөрү келип алып эле мынтип бирок менен тазалап, андан соң шыпыргы менен шыпырып эле оюнга даярдашат. Анан айта кетчү нерсе, бул муз аянты 2 жыл мурун заман талабына ылайыкташтырып курулган. Аны курганда дагы жергиликтүү калк өздөрү атайын колдо материалдарды кесип, размерлерин өлчөп туруп, анан жасашып, ушундай муз аянтын курушкан. Азыр хоккейчилери, бул жердин хоккейчилери, Кыргызстандагы алдыңкы хоккейчилерден анткени бул Жумгалдан чыккан 8 хоккейчи улуттук кураманын намысын коргойт. Заман талабына жооп берген муз аянт бул жумгалдык хоккейчилер үчүн чоң табылга. Мындай майданда оюнчу чебер болоору бышык. Биз бир аздан соң хоккей аянты тууралуу кенен баяндайбыз. Азыр жумгалдык жеткинчектердин кыял тилектери тууралуу сөз кылсак. Кышкы суукта суусу тоңгон бул көлмө жумгалдык өспүрүмдөр үчүн муз аянты. Өзүн Байзак деп тааныштырган бул жигит бош убакыт табылса эле хоккей ойнойт. Теңдештери менен бирдикте өздөрү бул муз майданды жасап алган. Хоккей оюну абдан жагат. Телевизорлардан көрүп абдан кызыгабыз. Ойногон чоң оюнчуларды көрүп, ошолордой болсок деп чет өлкөлөргө барып башка командаларда уткубуз келет. Кыргызстанды башка өлкөлөргө таанытып. Жаш хоккейчилердин шаймандары жыгачтан, бирок бул нерсе аларга бийиктикти багынтууга тоскоол эместигин айтышат. Өзүнүн колдо жасалган баш калкалоочу каскасы тууралуу баян кылган бул жигит тилек каалоо болсо бардык максат ишке ашаарын айтат. Бул шайманды жасоо үчүн бир күндүк убактысын аяган эмес. Айылдан эле ушу балдар чогулуп ойноп баштайлык, ошо оюндарды көрүп, телевизордон оюндарды көрүп, Кыргыздын сборный хоккейисттерин көрүп, ошо ойноп баштайлыктан ойноп баштадык. Айылдан балдар чогулуп, жакшы тепкен конькилер, жакшы тепкен балдарды чогултуп. Бул каскага бир күндө кетти убакытында эле. Касканы издеп таап, кумтөрский каска бул. Аны тешип, шишти ысытып алып, аны ага чаптап. Тилек өз командасы менен Жумгалдагы мелдешке катышуу үчүн келген. Алар туулуп өскөн Ысык көлдүн Ак суу айылында жаңы эле хоккей майданы курулган. Тагыраагы балдар өзү эле агайынын чарбагына чака менен суу ташып, машыгуу жайын жасашкан. Муз аянтчан өз агыротума куюп алгам. Анан мына 3 жылдан бери ошол музду иштетем. Анан 3 жылдан бери балдар конькини жакшы тепкенди үйрөнүп, мындан ары хоккей ойнойлу деп. Быйыл ошо хоккей оюнун өздөштүрүп атабыз. Область боюнча эмелерге чыгып атабыз, мелдештерге. Быйыл ушу Нарынга келдик. Анан тарбияланып аткан балдарыбыз 6-чы, 7-чи, 11-чи класска чейин 2 команда балдарым бар. Бүгүн деген ошо күчтүүлөрдүн тандап келгем да. Жумгал районунун кубогу 19 жылдан бери өткөрүлүп келет. Дээрлик өлкөдөгү алдыңкы хоккейчилердин баары тең ушул мелдештен өсүп чыккан. Муз аянты болсо 2 жыл мурун дүйнөлүк талапка ылайык курулган. Атайын тосмолор орнотулуп, жайында жыйналып алынат. Кышкысын бул аянт тынымсыз иштейт. Бул жерде мелдештерден сырткары жергиликтүү командалар машыгат. Буга чейин жөн эле көлдүн үстүндө чекесин мындай кар менен тозуп алып ойночу элек. Азыр мына көрдүңөр, борт жасап алдык. Эми бара тиги кырытыйда болуп калышы мүмкүн. Анын үчүн ал деле күн алыс эмес. Биз кичинекейибизде биз дагы ар бир көчөдө ойнойт элек. Жазы коньки кийбей эле мындай ири жыгачтарды алып эле ойноп жүрөт элек да. Көлүбүз бар, тиги Шортон деген айында да ойношчу эле. Анда баягы чокойго конькилерди байлап алып, снегурочка деген коньки бар эле, дудуш деп койчу эле. Ошолорду байлап алып эле ойночу элек. Мындай эме ушундай деңгээлге чыгат деп ойлогон эмеспиз. Бул ирет мелдешке 9 команда катышты. Ысык көлдөн 2 команда, Нарындан 7 топ майданга чыккан. Мелдештин табылгасы Дөлөн командасы болду. Оболу мындай мелдештерге катышпаган тайпа ийгилик жаратып финалга чыкты. Жада калса Жумгалдын алдыңкы хоккейчилеринин шаштысын кетире алды. Бирок Жумгал Шортон намысты алдырган жок. Башында 2-0 менен утуп аткан Дөлөн акыркы мүнөттөрдө гана 3 шайба өткөрүп жиберди. Жумгалдыктарыбыз
Жумгалдын командасы болгондон кийин хоккей ушул өз биздин жергебизден чыгып аткандан кийин биз утулганга айла жок болчу. Бияктан утулсак өзүбүздүн элдерибизге кантип карарыбызды биз деле эметип албайт болчубуз. Анан бүт аракетибизди, күчүбүздү жумшадык утканга. Ошол оюн жакшы болду деп ойлойм. Азыркы күндө бизде бир 20 бала ойнойт. Майда балдар бар, эми келечекте кичинекей балдарыбыз бар. Алар эми Кудайым буйрса буларга караганда жакшыраак чыгат го деген бир үмүттөрүбүз бар да. Форма жагына жакшы бир жетишип алсак да. Мыкты оюнчулар мелдештерде билинет. Ошол себептен да таймаштардын байма-бай өтүшү хоккейчилер үчүн жакшы мүмкүнчүлүк. Оюндун башкы калсын айтымында көпчүлүк мелдештер демөөрчүлөрдүн колдоосу менен өтөт. Ал эми жаш хоккейчилер үчүн таймаштар өтө сейрек. Буга чейин биздин Шортон көлүндө элечи машыгып эле ошол жерде ойноп келгенбиз. Кыргызча эле ойночубуз. А жерде чоңоюп калган бир 5-класстан баштап ойночу. Азыр болсо мынакей ушул Чээктин борборунда эс алуу паркта ушул борт курулуп, муз тоңдурулгандан баштап кичинекей кызы деле, баласы деле ушул 3-класс, 2-класс, 1-классы деле конкитеп уже 2-3 жылдан бери уже көбөйүп калды. Бардык жаштагы балдар аралашып кетти. Улуусу деле, кичүүсү деле, улгайганы деле келип конкитеп калышты да. Ошо машыктыруучунун жоктугунан жакшы өнүк албай атабыз да. Хоккейдин аймактарда өнүгүшүнө дагы бир кедергисин тийгизген жагдай атайын билимдүү машыктыруучулар жок. Мисалы, Саламат агай эрежелерди кээде интернеттен көчүрүп же болбосо сыналгыдан көрүп, анан балдарга үйрөтөөрүн айтат. Мен мисалы үчүн хоккейди мурун кийин ойноп көрбөгөндөн кийин биякта көп ыкмаларын билбейм. Ошон үчүн бияка келгенибиз бизге пайда болуп атат да. Бияктан балдар өздөрү көрүп атышат ошол ыкмалардычы. Анан бияктан көргөндөрүн барып үйдөн айылдан кылабыз ошол нерселерди. Жыл сайын кыргыз хоккейчилери жакшы жыйынтыктарды көрсөтүүдө. Былтыр Борбордо өткөн Африканын чакырык кубогун утуп алып, азиялык командалар арасында жогорку дивизионго жолдомо алган. Быйыл Жапонияда өтө турган кышкы Азия оюндарына катышат. Барган сайын кызыктуу оюндарды тартуулоодо. Муну көргөн жаш балдардын ан сайын хоккейге кызыгуусу артууда. Андыктан Дене тарбия жана спорт академиясы хоккейге атайын адистерди даярдоону колго алган. Учурда 3 студент окуйт. Бул заман талабы дейт Токтобек агай. Албетте көйгөйлөр жаралат. Өзгөчө практика жүрүнө келгенде ал балдарды ошол биздин улуттук курама команданын машыктыруучусу азыр машыктырып атат. Алар машыгуу процессинде ошолор менен чогултат. Тандап алган спорттун түрүнөн теорияга келгенде азыр алардыкы башталды, эми башталат. Биздин алдын ала сүйлөшкөн боюнча федерация менен ошол мугалимдер келип, биз аларды жарым ставкага кызматка алып, анан саатына жараша акчасын төлөп берип. Улуттук курамада ойногон Саламат Тыналиев учурда машыктыруучулук кызматка даярданып жаткан чагы. Спорт академиясынын студенти билим алуу менен катар жаш хоккейчилерди машыктырууда. Тырышчаак жигит өлкөнүн башкы курамында ойноп, дагы деле тажрыйба топтоп жатат. 17 жашка чейин Жумгалдын муз аянтында ойноп да сыккан оюнчу улуттук курама менен көп мелдештерде намыска жарады. Кыргыз хоккейи азыр бутуна туруп, ийгиликтерди жаратып жатканын айтат. Локомотив муз аянтчасында тренермин. Кичинекей балдарды жана молодежный командадан тренировка кылам. Азыр мен ошо тренер болгондон кийин ошо азыр сборныйга 4 жаш бала киргиздим да, сборныйга. Бул чоң жетишкендик десек болот. Бул жеткинчектер Борбордогу бардык шарты бар муз аянтында машыгат. Жаңы эле хоккейге аралашканы менен ийгиликтери көп. Алар Казакстан, Орусияга чейин барып ойноп келүүдө. Шайбаны чебер элегендерин көрүп, көзүң сүйүнөт. Акыркы жылдары Кыргызстанда хоккей жакшы нукта өнүгүүдө. Жыл сайын командалардын саны артып барат. Биз азыр улуттук кураманын машыгуусундабыз. Бул жерге Кыргызстандагы алдыңкы мыкты хоккейчилер чогулган. Бул курама жакынкы күндөрү Жапонияда өтө турган кышкы Азия оюндарында Кыргызстандын намысын коргойт. Албетте, жеңишке жетсе, Кыргызстанда хоккей мындан да жакшы өнүгөт. Кыргыз хоккейчилеринин ийгилиги 2011 жылы Казакстанда өткөн 7-чи кышкы Азия оюндарында билинди. Мында Кыргызстан курамасы 1-чи дивизиондо бардык атаандаштарын утуп алган. Ал эми 2014-2015 жылдары Азиянын чакырык кубунун күмүш, алтын байгелерин багынтып, баарыбызды сүйүнтү. Буюрса, быйыл топ дивизионго ойнойбуз, Таиландка барып. Андан кийин чемпионат мира группасыга ойнойбуз да. Эң биринчи бул биздин калоо тилегибиз ушул болчу да. Чемпионат мирага барып ойноп келиш.
Буюрса ошол жолду ачтык. Быйыл ойноп келсек, утулсак, утпасак да кийин жолду ачып койдук да балдарга. Эң биринчи максатыбыз ушул болчу. Адилет 2013 жылдан бери улуттук кураманын катарында маанилүү беттештерде дарбазаны кайтарып намысты алдырбай келет. Ал деле башка хоккейчилер сыяктуу Жумгалдын муз аянтында чоңойгон. Хоккей көп каражатты талап кыларын айтат. Анын үстүнө акча табуу үчүн көпчүлүк оюнчулар 2-3 жерде иштеп, анан кечкисин гана машыгаарын айтат. Андыктан хоккейчилерге колдоо көрсөтүү зарыл. Хоккей аябай мындай кымбат оюн болгондуктан биздин ар бир эле экипировкабыз аябай кымбат баада турат. Мисалы бир эле вратарьдын формасы $3000 тегерегине чейин турат да. Ошол себептен дагы көп балдар ойной албай калып атат. Анткени каражат жетишпейт. Студент балдар көп, студент балдар эпте окуусунан эметип көп балдар келе албай калат. Эгер жардам берген кишилер болсо көп эле болмок. Жаш өспүрүмдөргө жол ачыш үчүн эң башкысы мелдештерди көп уюштуруу керек дейт эл өкүлү Автандил Кулбараков. Ал хоккейдин өнүгүшүнө кайдыгер карабаган мырзалардан. Жумгалда жыл сайын өтүүчү мелдештерге деги эле хоккей командаларына колдоо көрсөтүп келет. Айтымында жаштар канчалык спортко эрте аралашса, ошончолук жоопкерчиликтүү болуп өсөт. Ким ишениптир? Айттым го жана башында биз хоккей ойноп атканда, саяктар хоккейди чыгарасыңар, аяктагы нерсени чыгарасыңар деп мынакей карайсыңар мына. Чыккан жерде кандай болду? Бүт республика ойноп атат. Азиянын эмесине катышып атат, биринчилигине. Билесиңер, мурун болду эле андай эме сырттан келгендерде оюнчулар кошулуп калды, өзүбүздүк азыраак эле. Азыр болсо жалаң эле мен ойлойм, ушу өзүбүздүн эле оюнчулар ойноп атат. Тиги Бишкектеги тренировкаларын мен көрүп калдым. Андай оюндар менен көрсөтө алсалар, ийгилик менен келишет. Улуттук курама мыкты оюну менен азыр Азияны таң калтырып келет. Хоккейчилердин жетишкендиктерин көрүп, мамлекетте бул спортту колдоого алды. Борбордо өткөн бардык мелдештер спорт агенттигинин жана хоккей федерациясынын демилгеси менен өтөт. Өлкө чемпионатына элеттен да командалар чакырылат. Негизи муз аянттар керек да, муз аянттар керек, анан машыктыруучулар керек. Азыр ошонун үстүндө иштеп жатабыз. Биз машыктыруучуларды окутуш керек. Ошолорду азыр Россия болобу, Казакстан болобу бияка алып келип туруп, семинарларды өткөзүп, ошо машыктыруучуларды окутуп, анан биз өзүбүздүн машыктыруучуларды тарбия берип окутсак, мен ойлойм, хоккейде келечеги бар. Хоккей көрүп атасыңар, акырындан өнүгүп келатат. Азыр Нарын шаарында да муз аянт салынды, чоң муз аянт. Шаарда 3 муз аянтыбыз бар. Азыр детский школа хоккея деп ачып атабыз. 9 жаштагы сыймык коньки үстүнө турганына 2 жума болду. Тестер учурда хоккей федерациясы түзгөн академияда тарбияланууда. Сыймыкты кыргыз хоккейчилеринин оюну шыктандырган. Жакшы ойноп, агаларындай болгусу келет. 2 ай болду жүргөнгөнүмө. Коньки ойногон жакшы көрөм, шайба менен ойногонду. Мен чоң чемпион болгум келет, ойноп. Коньки дагы жакшы ойнойм мен. Бакилердин сөзүн угам. Жакшы ойноп жүрөм. Бул жерде азырынча балдардын саны өтө эле аз, ачылганына көп болгон жок. Академиянын максаты келечектеги чемпиондорду тарбиялоо. Хоккейный академиянын ачылышына болгону 1-3 жумадай болду. Бияка деген балдар үйүнөн жана центр реабилитации жана адаптации при городе Бишкек келип машыгышат. Негизинде бул жерде хоккейге үйрөтүп, команда түзүлүп, буюрса хоккей спорту да Кыргызстанда өрчүп өнүгө тургандай шарт түзүп атабыз. Чоң спортто ийгиликке жетүү үчүн тарбияны жаш балдардан баштоо абзел. Кыргыз хоккейчилери колдон келгенин жасашты. Аракет менен Азиянын жогорку дивизионуна чыкты. Эми хоккейчилерге шарт түзүп, колдоо көрсөтүү керек. Ким билет, балким сыймыктай болгон жеткинчектер келечекте кыргыз хоккейин дүйнөлүк чемпионатка алып чыгат.